Аламүндүн райондук милиция кызматкерлери 7-августта Кой Таш айылында жоголгон баланы ысык-көлдөн табышты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы маалымат кызматынан кабарлады. 10 жаштагы баласын жоготкондугун айтып, 1977-жылы төрөлгөн Токмок шаарынын тургуну 16 августта милиция бөлүмүнө кайрылган. Анын айтымында уулу 7-август күнү үйүнөн Кой Таш айылына чыгып кеткен бойдон кайрылган эмес. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында жашы жете элек өспүрүм бала Ысык-көл облусунда жүргөндүгү аныкталган. 22 августта милиция кызматкерлери баланы алып келип, түшүндүрүү иштерине соң ата-энесине өткөрүп беришти. Жашы жете элек Сыа Токмокто ата-энеси менен бирге турат. Буга чейин дагы үйдөн кетип калуу адатынан улам жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторунун каттоосунда турган. 23 августтан 24 августка караган түнү Чолпон Ата шаарында сел жүрдү. Нөшөрлөгөн жандан улам Чолпон Ата шаарындагы Совет жана Колесников көчөлөрүндө 15 үй, 6 кафе, 5 дүкөн жана 2 банктын короосун суу каптаган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтен белгилешкендей, жерине куткаруучулар тиешелүү мекемелердин кызматкерлери барып, жанын кесепетин жоюу иштерин жүргүзүүдө.